Кунназар баатыры бар мундуз элден, кут дарыган Акчалуу деген жерден, калкына мекенине кызмат кылган палван бар, эли сыйлайт Мукаш деген. Төлөнбаев Мукаш палван. Алду алсызды тебелеп, сөзөмөл момунду жемелеп, күчү жогу пас болуп, урууга кас болгон жоопкерчилик заманда элинин бейпилдиги үчүн күнү түнү жанын аябай башын канжыгага байлаган Кунназар ачы өрөөнүн жайлаган мундуз калкынын баатыры болгон. Ал баатырдын сүрү ушунчалык каттуу болгондуктан аны тик багып эч ким көзүнө карай алган эмес. Элдин камын ойлогон Кунназар баатыр Кызыл Сеңирдин төмөн жагына арык каздырып суу чыгарткан. Ал арык Мундуз арык деп аталып нугу азыр да бар. Кунназар баатыр жоопкерчилик заманда Багыш эли менен жоолашкан, кийинирээк элдешип бир кызын багыштарга берген. Ошол кызынан тараган Эримбет, Абас, Кадырбек дегендер болгон. Ачылык Султан Ажынын баянынан. Ушул атагы Алты Дубанга тараган айтылуу Кунназар баатырдын урпагы Мукаш палван 10-июль 1958-жылы Сузактын Акчалуу айылында жарык дүйнөгө келген. Уруусу Мундуз, атасы Төлөнбай, чоң атасы Урайым, бабасы Касымбай, бубасы Арап Ажы, кубасы Кунназар баатыр, жетеси Карга, жотосу Бешкемпирлер. Мал жанга жайлуу ачынын ичин жердешип, ит агытып, куш салып, күлүгүн байгеге кошуп, эрең ишке түшүп, улак чапкан кадимки тоолук кыргыздардан болушкан. Атасы Төлөнбай Өзбекстандын Пахтаабад районунда кыштын кычыраган убагында улак чаап, каналга түшүп кетет. Суу болгонуна карабай кечке улак чабат. Өпкөсүнө суук тийип, көп өтпөй жарык дүйнөдөн өтөт. Атадан жаш калган Мукаш палван агасы экөө, таятасы Ермат, тагасы Абдилла Ажынын тарбия-таалимин алып, мээнеткеч болуп бой тартышты. Апасы Курбанбү жардамчы шабан болуп иштеп, эки уулун канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай, аталуу балдардан артык кылып чоңойтту. Мукаш палван 1966-жылы мектептин партасына отуруп, 1976-жылы Акчалуу мектебин бүтүрдү. Жылкыны жакшы көрбөгөн кыргыз болбосо керек. Мукаш палван да жаштайынан ат минип, аш тойлордо улак чаап өстү. Мукаш палвандын ушинтип 15 жашынан ат минип элге аралаштырган таятасы Ермат аксакал болгон. Ал киши небереси Мукаштын эр азамат болооруна ишенген, ошондуктан ага жакшы аттарды мингизген. Мукаш да таятасынын айткан сөзүн эки кылбай ат багуунун сырларын үйрөнүп, илбейринки болуп чоңойду. Орустардын капуста шорпосун ичип, Мукаш экөөбүз аскерде чогуу кызмат кылдык. Жакын доспуз. Мен да койду жакшы кыркчумун, бирок Мукашка эч ким жеткен эмес. Сыйлыкка алган тайларынын бири жакшы ат чыгып, 3 жыл улакка чапты. Көп соорундарды алды. Мукаш айтканынан кайтпаган, бир мүнөз, достукка бекем жигит, дейт досу Сейитбек палван. 1988-жылы казысы карыш келген бейлер союлуп, таятасынын ашы берилди. 2 күн улак чабылды. Ашка келген алыс жакындан мыкты чабандестери күч сынашты. Саратан жемин берген аттары менен көп палван додого кирди. Ортодон уйгулган чаң менен көк буу чыгып жатты. Ууматы келишкен палванга улагашкан окшойт. Азамат атты жетелеп кой, карма деген үндөр чыгып, бир убакта топтон бөлүнүп, Акжал атын камчылаган чабандес улакты айтылган маарага жеткирип таштады. Бул ат баягы кыркымдан сыйлыкка тийген тайлардын бири эле. Өрөөндө биринчи жолу төс айылып аны таштап алган бул бактылуу жигит 30 жаштагы Мукаш палван эле. Осмоналы аттуу адам аш бергенде да Полотбек Ажынын көк аты менен баш соорун болгон төөнү таштап алды. Мусу, Мырза, Тынычали, Кененбай, Сейитбек, Суку, Батыш, Турдубек өңдүү палвандар менен үзөңгүлөш болгон Мукаш палван 36 жылдан бери мыкты аттарды минип улак тартып жүрөт. Азыр да мамысында биринен бири өткөн мыкты 3 ат байланып турат.
Мукаш палван элинин мыкты жигити гана эмес, уул кыздарынын да сүйүктүү камкор атасы. Балдарынын ичинен Самирбек Ләлә палван деп коюшат. Сүйрүсүнө сүт, ийрисине эт толсо чоң палван болчудай. Быйыл 4-апрелде Айыл округдун башчысы Тайкожо чоң улак берди. Ошондо кыл чайнаган кыйындардын арасында жаш болсо да, жылкы баштаган тогузга таштады. Кийинчерээк Каракөлдөгү тойдо Москвич автомашинасын чабдар аты менен таштап алды. Мындан башка тай-торпок, кой килем өңдүү соорундарды барган жеринен алып жүрөт. Мени атасындай урмат кылып сыйлашат, жээндериме ыраазымын дейт бир тууган тагасы Абдилла ажы. Бакыт кушу конуп турат шагына, торпок-улак ашып келди жалына. Мукаш палван арыбасың бар болсун, 4 уулунун 5 кызынын багына деген каалоо менен биз да кыска баяныбызга чекит койдук.